жол бетинде Урматтуу меймандар, урматтуу айылдаштар, көңүлүңүздөрдү бери бурсаңыздар, бүгүнкү иш-чараны баштоого уруксат этиңиздер. Тарых айтат өткөндү, жер быркырап элдин канын төккөндү. Ошол согуш, ошол 4 жыл кайгылуу, кырчын жанды кыяматтан өткөрдү. Мына ушулар шейит кеткен билебиз, өлсө дагы үмүт күтүп жүрөбүз. Аттарынын ар бир тамгаларына таазим кылып башыбызды ийебиз. Алакандай бир уч айлыбыз да улуу атамекендик согуштан чет калган эмес. Ошол кездеги керекке жараган аталарыбыз, агаларыбыз жалпы кыргыз уулдары менен бирге фронтко жөнөгөн. Улуу атамекендик согушка барып, оор жеңил жаракаттарды алып кайтып келген аталарыбыз Алымбаев Курмангожо, Андабеков Ыбырай, Айтмамбетов Одой, Бейшеев Калмак, Бектенов Султан, Бектенов Такырбаш, Базарбаев Кудус, Батырканов Султан, Далиев Эргеш, Жунушев Ажы, Жумадылов Бектур, Усупбеков Качаган, Чекиров Иралы, Рыскулов Абды, Төлөгожоев Киргабак, Жыргалов Абдрай, Ногоев Жыргал, Чыныбаев. Ушул эки атанын аттарын таба койдук. Калдыматов Дүйшөнбай, Чекеев Рыспек, Кабылов Мурат, Калиев Асан, Кыдыралиев Асралы, Мойноков Базаң, Оркоманов Шакен, Омонбаев Жоломан, Султанов Жумаш, Тотубаев Төлөмүш, Жунушев Мусагожо, Исмаилов Абиталип. Бул ата аталган аталарыбыз фронттон кайтып келген соң колхоздо да эмгектенип, өз салымдарын өмүрү өткүчө кошуп келишкен. Ал эми кан күйгөн согушка барып, ата мекен үчүн жанын курман кылып, өз элине, өз жерине кайтпай калган Батырканов Ысман, Байтереков, Базарбаев, Бектенов, Бейшеев, Жумадылов, Мамбеталиев, Мокоев, Жыргалбаев, Имамбеков, Калиев, Кулболдиев, Курманов, Төрөгелдиев, Чакиев, Черикчиев, Черикбаев, Чоробаев, Чакиев, Жумадылов, Бейшекеев, Бектуров, Байниязов, Мамбеталиев, Мойноков, Оторбаев, Жумабаев, Жыргалбаев, Исмаилов, Касымалиев, Кудайбергенов, Мамбеталиев, Ургазиев, Чакиев, Рысмендиев, Рыскулов, Сарбагышев, Сагышев аталарыбыз кайтпай калган. Жогоруда ат аталган аталарыбыздын арты менен жаркыраган тынчтык заманда жашап келебиз. Аталарыбыздын жаткан жери жайлуу болсун. Азыр алардын арбактарына Куран окуп туруу биздин парзыбыз. Көзү өтүп кеткен аталарыбызга Куран окуу. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Рахманир-рахим, малики йавмиддин, ва ияка настаин. Ихдина сиротал мустаким, сиротал лазина ан'амта алейхим гайрил мағзуби валазалин. Бисмиллахиррахманиррахим. Табарак алазин. Биядихил мульку ва хува ала кулли шайин кадир. Алази халакал маута ва хаята лияблувакум аюхум ахсана амала ва хува азизур гафур. Алази халака сапа самавати табака ма тара фи халкир рахмани тафаут фаржил басара хал тара мин футур. Бисмиллахиррахманиррахим. Кул хуаллаху ахад аллахус самад. Лам ялид валам юлад валу якну куфуан ахад. Садакаллаху азим. Субхана раббика раббил иzzati амма ясифун. Ассаламу алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин. Амин. О жараткан Аллах, ушул окулган Куран соон, сунулган батан соон, союлган малдын соон, Аллахтын рахматы пайгамбардын шапааты менен Кудайдын кулу Мухаммеддин үммөттөрү ушул улуу атамекендик согуштан кайтпай калган, кайтып келип ошонун жаракаттарынан
жаракаттарынын кесепетинен каза болгон аталарыбыздын арбактарына кабыл кылгайсың. Билип билбей кылган күнөөлөрү кечирилип, бейиштен орун алып артык айыр болсун. Rabbana atina futuna khazanat wa fil akhirat khazanat wa qina azabannar. Amin. Атайы венок жасалды эле, урматтуу меймандар, ушул венокту эстеликке коюп берсеңиздер. Anam atamçı. Bizim Haftada giyin haliminde kalayda. kalayda. Ушул эстеликти бажыр айтып ушул жерге коюп берген эр жигиттен артык ат көтөрө алгыс оор жүктү жасаган биздин урматтуу Кеңешкан эжебиз. Азыр аталарды эскерүү сөзүн Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңген ишмер, Ысык Көл облусунун ардактуу атуулу, Ысык Көл районунун ардактуу атуулу, Ысык Көл мамлекеттик тарыхый маданий корук музейинин коомчулук менен байланыш менеджери, учурда ардактуу эс алуудагы алтын энебиз Кеңешкан Ысмановадан. Урматтуу туугандар, айланайын айылдаштар, ушул жерде туулуп, ушул жерде өскөмүн дегендей. Мына эгиздей окшош тоонун ортосунан орун алган ушул чоң кызыл суу айылында туулуп өсүп, ушул жерде мынакей баарыбыз айылдаштар чогуу туруп атабыз. Ушул айылдан кетип келбей калган 52 адам экен. Мына бүгүн арбагына таазим этип, ошолордун арбагына Куран окудук. Эми ушу Куран кабыл болсун, жаткан жерлери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Биздин ушул жаркыраган турмушту камсыз кылган дегеле согуштун бардык катышуучуларына таазим. Мындан ары мындай аламат болбосун. Элибиз эсен болуп, журтубуз бүтүн болуп, бакубат турмушка жетип, байгерчиликке жетип, жакшы турмуш болсун. Мекенибиздин аты ааламга атала берсин. Кыргыз деген журтубуз өнүп өсө берсин. Аман бололу, эсен бололу. Ушундай жакшылыктарда көрүшүп, майрамдарда болобу, жөндө болобу, жакшылыктарда көрүшүп туралы. Аман болуңуздар. Бар болуңуздар, бай болуңуздар. Рахмат эже. Дайыма төркүнүңүзгө жакшы маанайда келип туруңуз. Азыркы сөз кезегин Мамытканов Жылкайдаровага беребиз. Assalamu alaikum, урматтуу айылдаштарым. Бардыңыздарды бүгүнкү жеңиш майрамыңыздар менен куттуктайм. Барыңыздарга ден соолук каалайм. Кеңешкан эжем бала бакырасы менен бир аз жыл мурун боорки эстеликти койду. Кеңешкан эже, сизге чоң рахмат. Былтыр 22 жылы Коргоо министрибиз Бекболотов Бакыттын колдоосу менен боорки пушка келди. Инimiz өкөбүз Кубанабамдын уулу Самсалиев Адилет мурун аскер кызматында иштеген ушу инибиз өкөбүз ап келдик Коргоо министринин жардамы менен.
экөөбүз тең чоңузулсунун уулу болобуз, казанпакпыз дегендей. Эми өнүп өсүп келаткан бала бакырабызга ушу эстеликтер кызмат кылсын. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Рахмат. Анан да бир нерсени айтып кетким келет. Калык абам жалгыз эле Чоңгузулсуу, Светлополян айылын барктап даңктабай эле калык абам биздин Кыргызстан мамлекетибизге өмүр бою кызмат кылып келатат. Калык аба ден соолукта болуңуз, бала бакыраңыздар менен. Ойлогон оюңуздарга, тилеген тилегиңиздерге жетиңиздер. Мен сиздин орден, медалдарыңыз менен, грамоталарыңыздар менен барктанам, даңктанам. Ден соолукта болуңуз аба. Чоң рахмат. Анда эмесе меймандар, айылдаштар, ушу менен бул жердеги кечебизди жыйынтыктай туралы баардыгыңыздарды нан ооз тийиңиздер дагы. Бул жерден китепканага кирип көрүп чыгыңыздар. Андан соң суу жээктеги боз үйлөргө барып берүүңүздөрдү өтүнөбүз.